Базаркоргон районунун тургуну Байыш Каримбаев кесиби боюнча тракторист. Жылы бою дыйканчылык менен алек болгон каарман. Данды кырманга жыйган соң аталган жарманкеге жумуш издеп келген. Анткени көз-кыш мезгилдеринде жумушсуз үйдө олтуруп калат. Учурда Окен районундагы Беларусь пахта заводуна бош орундар бар экенине кубанып, жумушка орношсомбу деп жаткан учуру. Дыйканчылыкта иштедим, дыйканчылык кылдым. Ал дыйканчылык вакытынчалык экен. Андан кийин бүткөндөн кийин жекербиз да. Ошон үчүн ошо жумуш орундары болуп турса, элибиз ham жакшы болот эле. Анан ошого катышып келдим. Беларусь пахта заводу деген ошону жазып алдым. Эми аялдарга да реклама кылам деп, азыр Чахиядагилерди жаздым, анан ошолорду жазып алдым. Ачып берүү үчүн Базаркоргон райондук администрациянын башчысынын орун басчысы. Райондун социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Мунарбек Калмаматовдун айтымында жумуш издеген 300дөй жаран атайын кесиптик билдирмелерди алышкан. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин астында занятость KG деген сайты ишке кирген. Ошол боюнча дагы бир элдерге кененирээк маалымат жеткирели. Ошол жерге электрондук түрдө үйүндө отуруп кол телефонду колдонуп бош жумуштар аркылуу дагы маалымат алса болот. Ошол эле учурда кайсыл жерге барып жумушсуз жүргөн адамдар барып, ошол жерге жумушка жайгашса да болот. Үйүндө отуруп онлайн эле жумуш издесе болот да. Кыргызстандын жана Тажикстандын аярылуу катмарларынын социалдык экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейтүү долбоорун алкаганда жарандык коомду колдоо борбору көмөктөшкөн жарманке бир жылда 2 ирет өткөрүлөт. Алар бизде окуу өткөргөн. Ошондо биз сунуш бердик, эгерде сиздерде мүмкүнчүлүк болсо, ошону колдоп бере аласыздар деп. Алар өзүлөрү дагы ышанышты колдоп берейик деп. Анан ошолордун колдоосу менен муну рекламаларды чыгарууга жана башкаларга бүгүн өткөрүлүп жатат. Аралыкты сактап, саат менен чакырганбыз. Кесиптик лицейдин бүтүрүүчүлөрүнөн, анан кийин өзү бош жумуш издеп кайрылгандардын эсебинен ошолорду чакырып турганбыз. Социалдык өнүгүү башкармалыгы муну уюштуруп жатат. Мында келген коноктор ишти кантип издөө керек? Эмгек келишим деген эмне? Кесиптик конуш деген эмне? Жумуш орундарды басмырлоо кантип коргонуу керек деген темадагы талкууларга катышып серепчилерден кеп кеңеш алышты. Аярылуу катмарлар, жаштар, именно анын ичинен 16 жаштан 28 жашка, 29 жашка чейинки жаштар миграцияга барып, жумуш издеп таппай келген, же болбосо миграцияга барып, жалаң кара жумушта иштеп, өздөрүнүн кесиби жок барып кыйналган, ушундай жаштарга багытталган. Анан потенциальный мигранттар деп коет, башкача айтканда, дагы деле жумуш издеп миграцияга барганга даяр турган жаштарга багытталган да негизи. Анан биздин долбоордун мындай өзү логикасы деп койсом болот. Бул кесипке багыттоо. Башкача айтканда бул профессионалдык техникалык кесипке багытталат да. Анан биздин долбоор Жалал Абад областынын 7 районунда ишке ашып атат. 7 райондон ар бир райондун бирден айлык өкмөтү пилотту. Бирок биздин дагы бир ошол иш-чаралардын арасындагы бир чоң жумушубуз бул мамлекеттик, анан кийин жана жумуш берүүчү жеке сектор, ошондой эле жарандык коом, ушулар баардыгы чогулуп алып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары баары чогулуп алышып, негизи өзү жумушка жайгаштыруу боюнча, кесипке багыт берүү боюнча кандай мындай чогуу чара иштерди жасасак болот деген мындай бир талкууларды өткөрүшкөн да, тегерек столдор аркылуу. Анан ошол жерде именно Базаркоргон районундагылар айтышкан, келгиле биз ушул бош жумуш орундары жарманкесин өткөрүп келелү чогуу депчи. Аталган жарманке облустун Чаткал, Алабука жана Базаркоргон райондорунда өткөрүлдү. Анда 11-классты бүтүрүп же окуп жаткан окуучуларды туура кесип тандоо менен кесиптик билимдерди арттыруу максатында атайын иш-чаралар уюштурулган. Диана Раймжанова, Бекмамат Алишер уулу, Базаркоргон району.